башка ала качып кетсе деле, башка тийип кетсе деле, өлүп калса, көмүп калса деле сүйө берем да. Маселе жок ада. Сүйүш өзү бактылуулук деп ойлойм да. Жетпесе дагы да. Анткени жеткендер бар, сүйбөй жеткендер бар да. Калп эле сүйүп жеткен бар да. Же калп эле жет болуп анан сүйүп кеткендер бар да. Менин оюмча, жеткенге чейин деле, жеткенден кийин деле болсо дагы сүйүп алуу ошо өзү бактылуу деп ойлойм да. Азыр сүйгөндөр аз да, сүйүү не экенин деле билбегендер көп да. Менин оюмча ошо чындап сүйүп алуу, чындап тунуктук, арылуулук, көңүлдө болгон баардык нерселерди чогултуп туруп, момундай кызып туруп, ошо өзүңдүн ички көңдөң менен сүйүп алуу өзү бактылуулук деп ойлойм да, мен жекече оюм. Ошондой. Мен жекече оюм. Бул жерде мындай болуп атат да, мисалы сен бир кызды сүйдүң, туурабы? Ошо сүйгөн кыздын артынан түшүп, өзүң айткандай, жигиттер кызды сүйдүрө билет да. Жолун таап шылып, ошо кызды алдың. А бирок ал сени тааныч эмес, сени сүйчү эмес. Бирок сага жеткенден кийин сени жакшы көрдү, ошо жеткенин сүйдү да. Сен сүйгөнүңдү алдың, ал жеткенин сүйдү да. Менин оюмча мен сүйөм. Сүйүүнүн артынан баардык нерсе ошо ишенимдин артында, тепкич менен. Сага да бир суроо, аздан бир андан кийин сүйдүрүп аласың. Мындай деп, сен смертельный сүйүп калдың да? Адан да күчтүү. Өтө катуу. Анан тиги кызды бирөө алып кетти. Так, анан эмне болосуң? Андан сүйүүм огош бетер күчөйт меники. Анда маселе деле жок да. Жок, сен кимди сүйөсүң анан? Уже алып кетти аны бирөө. Сүйө берем, ада маселе деле жок. Ал өлүп калса деле сүйөрсүң? Ал өлүп калса деле сүйөрөм. Мен өзүм өлмөйүнчө, өзүм кошо көргө кетмейинче сүйүүм токтобойт да. Сүйүү деген ушу чындап. Жок, сен кимди, ошону же башканы уже? Башка кыз менен нике кырып нөчүмүн, бирок чындап сүйгөн адамымды башка ала качып кетсе деле, башка тийип кетсе деле, өлүп калса, көмүп калса деле сүйө берем да. Маселе жок ада. Демек жүрөктө калат. Чындап сүйүү ошодо, жетпей калсаң, сүйүүм ошончолук күчөйт да. Менин оюмча ошондой. Жетпей калса? Мындай сүйгөнү жетпей калгандар азып өлүп атат, же өлүп калып атат. Анда сеники анча күчтүү эмес экен сен. Жанагы эме бар го, Ромео, жок, Ромео жок, жанагы Мажнун, Лейла менен Мажнун да. Лейла менен Мажнун болгондо, анан кийин Лейла деген кыз. Анан Мажнунду Лейланы бирөөгө берип салганда, тиги жин болуп калат, ашыктан жин болуп калган. Анан Мажнун деген жинди деген сөз. Сүйүүдөн жин болуп калган. Мажнун деген жинди деген сөз да. Жин кирген уже эме болуп калганда, шари кетип калган. Анан ошо жинди чалыш болуп жүрө бергенде, анан кийин өлүп калган. Ошол сүйгөндөн өлүп калган. Аты айырлы болсун. Мен Бердибек Жамгырчиевден биздин акын байкебиз бар. Ошо байке айткандай, жүрөгүмдө эргүү болуп жашайсың, сага жетпей калганыма сүйүнөм дегендейчи. Канчалык жетпей калган күндө, канчалык башка келсе, чындап сүйгөн адамдын сүйүүсү ошо огош бетер күчөйт. Ошончо ага ыр жазууга мүмкүнчүлүк көп жол ачылат да. Менин оюмча ошондой. Жакшы. Жара, сиздин берген суроого мен да жооп берип койсом.